Assalamu алейкум достор, силер Акер каналындасыңар. Бүгүнкү видеомда мен сиздерге интернеттен акча табуу үчүн дагы бир приложенияны көрсөтүп, толук обзор кылып бермекчимин. Бүгүнкү видеом өтө кызыктуу болот деген ишеничтемин. Эмнеге дегенде ал пассивдүү акча табуу болуп саналат. Бүгүнкү видеомду баштаардан мурда каналга катталыңыздар, видеого лайк басыңыздар жана ошондой эле каналымдагы башка видеолорумду көрө кетсеңиздер, сиздерге кызыктуу жана пайдалуу болот деген ишеничтемин. Андыктан каналга поддержка көрсөтө кетиңиздер. Анда эмесе мен видеомду баштадым. Мына бүгүнкү приложениянын аты MC деп аталат. Бул приложения биринчи кандай максатта түзүлгөн экенин айтып кетейин. Бул приложение азыркы убакта жердин климаттын кескин өзгөрүүсүнө каршы аракеттердин бири болуп саналат деп айтсам жаңылышпайм. Эмнеге дегенде бул приложение адамдын спортко чакырчу приложение деп айтсам болот. Азыркы убакта көбүнчө адамдар эч кандайдыр бир аракеттерди кылбастан жөн гана телефон көрүп жатышат. Ошолорго каршы чыгуу болуп саналат. Эмнеге дегенде бул приложениядан акча табуу бул мисалы биз басуу аркылуу акча табабыз бул приложениядан. Сиздер канчалык көп бассаңыздар, ошончолук көп акча табасыздар. Ошон үчүн бул приложениянын максаты ушул болуп саналат. Адамдарды көп спортко жакын кылуу. Бул жерден акчаны кантип табабыз, кантип регистрация кылабыз жана ошондой эле кайсыл кошелёкко акча чыгарууга болот, ошону толук түрдө айтып кетейин. Бул жерден кирериңиздер менен ушундай окошкого туура келесиздер. Сиздер могу бурчта турган глобустун сүрөтүн көрүп турасыздарбы? Ошол сүрөттү басасыздар дагы. Бул жерде 4 тил бар экен: испан тили, араб тили, англис тили жана орус тили. Мен азыр орус тилине которуп алдым. Ушинтип басасыздар. Ошондо бул жерде жазылып турган сөздөрдүн баары орус тилиндеги сөздөргө которулду. Экинчиден болсо бул жерде зарегистрируйтесь сейчас деп жазылып турат. Ушуну басасыздар. Басканда мына бул жерде көптөгөн полелер турат. Биринчисине эмнени жазабыз? Мен мындай четинен жазып көрсөтүп кете берейин. Мына биринчисине мисал катары келтире турган болсок, биринчисине өзүбүздүн телефон номерибизди же болмойын email почтабыздын атын жазабыз, email почтабызды. Экинчи разделго болсо могул сүрөттө турган сандарды жазабыз. Силердин сүрөттө башка сандар болот. Меникинде 2, 3, 7, 8 болду. 3-чү, 4-чү, 5-чилерине сиздер өзүңүздөр пароль ойлоп табасыздар жана ошондой эле ушул 3 полени тең ошол бир пароль менен толтурасыздар. Ал эми эң акыркы полеге болсо, мына мен могул сандарды жазбанбы? Ушул сандарды жазып, анан регистрация кылышыңыздар керек. Эгерде бул сандарды жазбасаңыздар, анда эч кандай регистрациядан өтө албайсыздар. Мен бул санды мына ушул экранда жазылып турат, ушул жерден алсаңыздар болот, же болмойын описанияга калтыра кетем. Анан эң аягында могул я прочитал и согласен деген условияга ушун бүт эле приложениядан булабы, сайттан булабы чыгат. Ушуну басабыз дагы зарегистрируйте нового участника дегенди басабыз. Ушул аркылуу сиздер бул приложениядан регистрацияны өтөсүздөр. Анда эмесе мен өзүмдүн аккаунтума кирип, сиздерге ичин толук түрдө көрсөтүп берейин. Мына мен өзүмдүн аккаунтума кирдим. Киргенде эле ушундай окошкого келесиздер. Муну X кылып кетире бересиздер. Эң биринчиден эле сиздерге бул жерден акчаны кантип табуу керек экенин, кантип акча тапканга болот, ушуну айтып берейин. Мына бул жерде көрүңүздөрдөй бул жерде счетчик турат. Меникинде сегодняшние шаги деп жазылып турат дагы 235 деген санды көрсөтүп турат. Бул жерден сиздер күнүнө 3000 шаг кылып акча тапсаңыздар болот. 3000ден ашык шаг болбойт. Бул жерде мисалы кантип шаг болот? Эмне болгондо шаг саналат, аны сиздерге айтып кетейин. Сиздердин бир убакта ушул приложение ачык туруш керек. Ошондой эле интернет тарамагына сиздер кошулуп болушуңуздар керек.
мына меникинде интернетте күйүк болуп турат жана ошондой эле приложение ачык турат. Демек мен мынтип туруп, ордума туруп, анан баса турган болсом, меники ушул счетчик азыр бир аздан кийин көбөйөт. Сиздерде интернет канчалык күчтүү болсо, обновление бат-баттан болуп турат. Эгерде эч кандай обновление болбой эле болсо, анда сиздер эч кабатыр болбой эле койсоңуздар болот. Интернетиңер кандай жакшы иштери менен улам көбөйөт азыр. Меники көбөйгөнгө чейин карап туралы. Эмнегедир көбөйбөй турат. Обновление кылсаңыздар да болот. Мына көргөнүңүздөрдөй дароо 245 шаг болду. Ушинтип бул жерден шагтарды көбөйтөсүздөр. Мындай жол менен сиздер бирок 3 күн гана иштей аласыздар. Эмнеге дегенде бул жерде атайын могул движение деген жерге кирип, ушул жерден атайын өзүңүздөргө тариф тандап аласыздар. Мына менин тарифим болсо азыр начальный эле тариф. Күнүнө сиздер 3000 шаг кылуу аркылуу 1 USDT, мындайча айтканда 1 USDT криптовалютасын табууга болот. Бул жерде андан башка тарифтери дагы бар. Мисалы, алардын эң эле арзаны бул 15 USDT турат экен. Ал күнүнө почти что 2 USDT тапканга болот. Ошондо карасак 15 USDT-ни где-то бир 8 күндө уже актап, андан кийин өзүңөргө прибыль катары акча иштесеңер болот. Эң арзаны $15 деп айта берейин мен, $15. Ал эми эң кымбаты болсо 3200 USDT экен. Бирок анда күнүнө уже 192 USDT табасыңар 3000 эле шаг үчүн. Канчалык кымбатын сатып алсаңыздар, сиздерге ошончолук мынтип акча көбүрөөк түшөт, көбүрөөк прибыльныйраак болосуңар. Мына бул жерден ушундай жол менен акча тапса болот бул жерден. Эми бул жерден ушул баскан шагтарыбызды кантип акчага жана ошондой эле өзүбүздүн балансыбызга которуп алабыз, аны көрсөтө кетейин. Меники бүгүнкүм 288 болуптур. Бул ошонун астында эле получить вчерашний заработок деп жазылып турат. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул кечөөкү баскан шагтарыбызды бүгүн ала алабыз дегенди түшүндүрөт. Мисалы, бүгүн 3000 шаг кылып толтурсак, аны дароо ала албайбыз. Аны только эртең эле ала алабыз. Мисалы, мен могул 288 шагты эртең эле ала алам. Азыр бул кнопканы бассам, мен кечөөкү баскан шагтарымды алам да. Негизи мен кечөөгүнү алгам, ошон үчүн не получать повторно деп жазылып турат. Мына астында турат вчерашний доход, кечөөгүнү 672 шаг болуптур. Ошон үчүн ушул жака жазылып калды. Бул 288 шагты мен дагы бүгүн басам, ошондон кийин эртең муну только эртең эле өзүмдүн балансыма которуп алам. Эми ал шагтарыбызды канча болгонун каяктан көрөбүз, аны айтып кетейин. Ал үчүн могул эң астындагы, анан четинде я деп жазылып турат. Бул өзүбүздүн профилибиз. Мына меники баланс MC деп жазылып турат. Мына MC'ден менде 1733 болуптур. 1733 жолу басыптырмын ушундай шагта. Ошон үчүн ушул жака ушинтип чыгып калды. Анан аны кантип бул баланс U деп турат. Баланс USDT дегенге кантип өткөрөбүз, аны көрсөтөйүн. Анын үчүн могул экинчи вкладкада рынки деп жазылып турбайбы? Ушул жерге киребиз. Бул MC'нин ушул приложениянын ичинде өзүнүн атайын баасы бар USDT'де. Мисалы, P2P торговля дегенди бассак, мына могул жерден продать дегенди басабыз. Мына бул жерден бир MC'ни биз 0.2 USDT'ге алмаштырсак болот экен. Ошондо 5 MC бул 1 USDT болот. Мына продать дегенди басып көрөйүн. Продать менде канча болсо ошончону кетиребиз.
бир деле кетире алат экенмин мен. Мына бул жерге жанагы кирип аткандагы паролду жазабыз. Эми продать MC дегенди басабыз. Эмнегедир меники тура эмес деп чыгып атат. Кайра жазып көрөйүн азыр. Эмнегедир меники паролумду тура эмес жазып атат деп чыгып атат. Азыр кайра бир аракет кылып көрөйүн. Мына продажа прошла успешно деп чыгып калды. Мына ошондо көрө алабыз. Мына продать дегенди басайын. Мына сыртка чыгып кайра профилден карайын. Мына көргөнүңүздөрдөй балансыман өтүп калды. 0,17 ушундай USDT өттү. Мен бул минимальный суммага жеткенде аны чыгара алам. Эми бул жерден андан сырткары өзүңөрдүн досторуңарды чакыруу аркылуу акча тапсаңыздар болот. Мына могу пригласить друзей дегенди басасыздар. Ушул я деген өзүңөрдүн профилиңерге киргенден кийин пригласить друзей дегенди басып, ушул QR кодду кетиресиңер же болбойбу астында өзүңөрдүн реферальный кодуңар турат. Мисалы мен ушуну описаниядан калтырып кетем. Жанагы регистрация кылып атканда ушул код жок. Силер эч кандай регистрация кыла албайсыңар. Мен регистрация кылып көрөйүн деп эч кандай регистрация кыла албай койдум, канча кылсам дагы. Анан ушул кодду жазгандан кийин гана регистрация болду меники. Ошону жазасыздар. Бул кандайча иштейт? Силер адамды чакыргандан кийин ал эгерде бул жерге акча толтуруп могул тарифтердин бирөөнү сатып ала турган болсо, сиздерге андан кандайдыр бир проценти түшөт. 10% же болбойбу 15% түшөт. Ошондо 15 USDT салган болсо, ал силердин рефералыңар. Ал силерге андан силерге 15 же болбойбу 10% түшөт. Ал эми моя команда деген жерде мына менде бир эле ушундай рефералым бар экен. Ал ушактан чыгып калат. Силер өзүңөрдүн командаңар менен тапсаңар болот. Ушинтип канчалык рефералыңар көп болсо, ошончолук акчаны көп таба баштайсыңар. Мына бул жерде ушинтип иштесе болот. Ал эми бул жерден жанагы тарифти кантип сатып алабыз, ошону көрсөтө кетейин. Ал үчүн пока дегенди бассак, мына дефицит деп чыгып калды. Демек бизде балансыбызда акча жетпейт. Ал үчүн биз перезарядить дегенди басабыз. Бул жерден TRK20, ERK20 же болбойбу BEP20 деген сет аркылуу биз акча которсок болот. Сумма пополнения деген жерге мисалы биз 15 USDT которо турган болсок, 15 дегенди басабыз дагы могул адреске копировать этип алып, могул жерден Binance'тан которушубуз керек сөзсүз. Binance'га кирип, ушул жерден негизи Binance'ты көп түшүнө бербейм, бирок Binance только Binance кошелегу аркылуу которсо болот экен. Мына басайын. Мен кимнегедир интернеттин катып жатат. Бул жерден негизи ушул жерден которуш керек. Поиск монет дегенди басайын. Tether USDT. Так, рынки. Жок, жанагы QR кодду. Бул приложенияда QR код турбай, ушул жерден сканировать кылышыбыз керек экен приложениядан. Кайра баштан кирейин. Ошентип силер акча которуп атканды скриншот кылып аласыздар. Анан могул жерде кайра перезарядить дегенди басайын. Мына могул жерге скриншотту коесуздар дагы отправить дегенди басасыздар. Ошондо алар көрүп, анан сиздерге балансыңарга 15 USDT түшүп калат дагы движение деген жерден ушуну сатып аласыздар. Жана ошондо бул сиздерге
1 айга иштейт болуш керек. 1 айга болгондо сиздер 15 USDT салган болсоңуздар, бул жерден 2ден USDT айына тапсаңыздар, 1 айда 60 USDT чыгарып аласыздар. Мындайча айтканда бир 2-3 эсе киреше табасыздар. Мына ушундай таап алсаңыздар болот. Бул жерден эң акыркы айтып кетчү нерсе, акчаны кантип чыгаруу керек. Акчаны чыгаруу үчүн бул жерден вывод дегенди басабыз дагы, өзүбүз USDTге чыгарабызбы, же болбойбу наличныйм чыгарса болот экен. Минимальный сумма 2 USDT, мисалы USDT аркылуу чыгаруу деп жазып көрөйүн. Бул жерге мисалы 2 минимальный сумма. Бул жерге жанагы паролюбузду жазабыз. Мына жаздым. Эми отправить запрос на вывод средств дегенди басабыз. Бирок бул жерден акчаны чыгаруу үчүн мына могул жерден главное да могу обслуживание клиентов деген турат. Эң бурчта. Ушуга биз жазышыбыз керек. Мындай орусча же болбойбу англисче. Биринчи орусча жазып көрөбүз. Здравствуйте. Эме деп жазабыз. Я хотел ввести деньги с аккаунта эмес деп ушинтип сиздер дагы жазасыздар. Ошондо алар силердин аккаунтуңарды сурайт. Ушуну сиздер скриншот кылып кетиргенден кийин анан сиздер бул жерден акча чыгарууга мүмкүн болуп калат. Ошондо вывод кылып, муну дагы только андан кийин сиздерден кошелегиңиздин номерин сурайт. Ошондо сиздер мында дагы только Binance'га чыгарасыздар. Пополнить дегенди басасыздар. Поисктен USDT деп издейсиңер дагы. Тезер US дегенге кирип, бул жерден Tron TRK20 дегенди басасыздар дагы. Ушактан верификациядан өткөн болсоңуздар адресиңер турат. Ошону ушул жерге жазып, анан акчаны чыгарып аласыздар. Мына бүгүнкү видеодо ушундай сонун бир приложение болду. Жөн гана басып жүрүп акча табуу деп айтсам болот. Эгерде видео жаккан болсо, видеого лайк басыңыздар, каналга катталыңыздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кош кула достор.